Өлкөдө чакан, кичи жана орто ишканаларды тез арада колдоо долбоорунун алкагында пайызсыз кредиттерди берүү долбоору ишке ашырылууда. Бүгүнкү берүүбүздө биз ошол пайызсыз кредитти алуунун жол жобосун талкуулайбыз. Студиябызда конокто финансы министринин орун басары Руслан Татиков бар. Руслан мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, эгерде сиздерде ушул темага байланыштуу суроо, сунуш же пикириңиздер болсо, анда байланышка чыксаңыздар болот. 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06 номерлары иштөөдө. Руслан мырза, мен жогоруда белгилеп өткөндөй, кичи, чакан жана орто ишканаларга тез арада көрсөтүлө турган жардам деп аталган долбоор иштеп жатканы маалымдалды. Ушул долбоордун максаты эмнеде, качан башталган, ушул боюнча айтып бересизби? Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кризиске каршы планын ишке ашыруунун алкагында бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө финансылык жардам көрсөтүү болуп финансы министрлигинен жана Дүйнөлүк банк менен чогуу чакан жана орто бизнестерге жардам көрсөтүлүп атат. Бул деген пайызсыз, бирок кайтарымдуу акча. Долбоордун максаты бул микро, чакан жана орто ишканаларга кризисти жеңүүдө, экономикалык басаңдашын жеңил өткөрүүгө жана жумуш орундарын сактоого жардам берүү аркылуу көрсөтүү болуп саналат. Бул долбоор былтыр 2022 жылдын февраль башында активдүү ишке ашып жатат. Азыркы күндө биз 4540 чакан жана орто бизнестерге 2 миллиард 95 миллион сомдой каржыланган. Бул сумманын баардыгы ушу 4540 чакан жана орто бизнестер акча алышкан. Маалымат катары февраль айында 1 февралдан баштап ушу 660-80 миллион сом биз ушу 10 коммерциялык банктарга акчасын которуп бергенбиз. Ошондо бул пайызсыз насыяларды ушу кичи, чакан жана орто бизнес ээлеринин баары ала алабы же кандайдыр бир мындай тандоо критерийлери барбы балким? Же мындай каалоочу келип тиешелүү балким документтерди толтуруп алса болот, Албетте, мунун критерийлери бар. Бул эки категорияга бөлүнөт. Биринчи категориясы бул деген салык, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамынын чегинде болот. Аны өзүңүз билгендей, чакан бизнес бул деген 1 жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган жана 6 айдан кем эмес иштеген ишкана. Бул деген 1 миллион сомго чейин акча ала алат, пайызсыз кредит ала алат. Ал эми экинчи категорияга бул деген Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдын чегинде 30 миллион 1 жылдык жүгүртүүсү 30 миллиондон ашык болбогон жана 6 айдан кем эмес иштеген ишканалар ала алат. Мунун суммасы 3 миллион сомго чейин пайызсыз кредит берилет. Канча убакытка берилет пайызсыз кредиттер? 1 октябрдан баштап биз шарттарын өзгөрткөнбүз. Азыр деген 3 жылга пайызсыз берилет. 3 ай, ошонун ичинен 3 ай бул деген жеңилдетилген мезгил. Же башкача айтканда 3 айдын ичинде эч нерсе төлөбөйт. Анын негизги суммасын 3 айдан кийин төлөп башташат. Эмнелер керектелет? Мисалы, эгер калуучулар барып пайызсыз насыя алам дегендердин мындай биринчи кадамдары кандай болуш керек? Биринчи кадамдарын бул азыр финансы министрлигинен коммерциялык банктар менен келишим түзүлгөн. Биринчи талдоо жүргүзүп, ушул анын келишим түзүлгөн. Келишимдин алкагында ушул биздин жарандарыбыз орто жана чакан бизнес менен алектенген
бизнесмендер ушул 10 коммерциялык банктарга барып туруп алардан баардыгын сураш керек, маалыматтарын. Ошондо өзүнүн критерийлери бар. Критерийлерине карата мен буга чейин айтылгандай коммерциялык банктар карап туруп ушу биринчи категорияга киреби же экинчи категорияга киреби деп ошого карата акча пайызсыз кредит берилет. Кайсы банктардан алса болот? Бул финансы министрлиги 10 банк менен келишим түзүлгөн. Бул Айыл банк, Эркелимет банк, РСК банкы, Азия банкы, Финансы кредит банк, Халык банк, Капитал банк, Доскреда банк, Кыргыз Коммерцбанк, Бакай банк, жакында эле Кыргыз Швейцария банкы менен да келишим түзүлгөн. Ошол 11 банк болуп калды. Ошол 11 банк менен азыркы күндө финансы министрлиги иштеп атат. Каалоочулар демек барып ушул банктардан мисалы кайсынысы өзүнө жаккан болсо, барып аласа болот экен. Туура. Ушул коомчулукта мындай бир даттануулар дагы жок эмес бул боюнча. Жарандар банктардан пайызсыз насыя берилбей жатканын айтышып, ошондой эле коммерциялык банктар мунун үстүнөн мисалы өздөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүн бизде мисалы 5-10 арзан пайыз менен силер ушундай кредит ала аласыңар деп сунуштап жаткандар дагы жок эмес экен. Анан бул боюнча кабарыңыз барбы? Мындай учурлар катталып жатабы? Чындыгында айтканда мындай иштер жүргүзүлүп атат. Коммерциялык банктардан биз аны укканбыз, арыздар да түшүп атат. Мисалы 1 миллион сомго чейин деп атпайсызбы чакан бизнестерге. Ошонун кээ бир коммерциялык банктар жарымысын 500 миңин бизден өзүбүздүн пайызы менен алсаңыз, 500 миңин биз пайызсыз беребиз деген чындыгында мындай иштер болуп жатышат. Биз финансы министрлигине аны уккандан кийин биз чогулуш өткөзгөнбүз. Баардык коммерциялык банктардын баардыгын чогултуп туруп, ошол нерселердин баардыгын айтканбыз. Андай болбош керек. Финансы министрлиги атайын ушу чакан жана орто бизнестерге жардам берүү максатында ушул долбоорду ишке ашырып атат. Ошондуктан андай мисалы окуялар катталса, финансы министрлигине жазыңыздар деп суранып атабыз. Эгер ушундай окуялар катталса, мисалы жарандардан арыз, даттануулар келип түшсө, ошол банктарга чара көрө аласыздарбы? Чындыгында биз чара көрө албайбыз. Биз бирок себеп дегенде билесиз, коммерциялык банктар менен улуттук банк иштейт. Бирок биз эгерде ушундай бир нече жолу арыздар түшсө, биз ал менен келишимди бузганга даярбыз да. Сиздерге бул боюнча мисалы кайсы жакка кайрылыш керек? Бизде номерлери бар, финансы министрлигинин сайтында номерлери бар. Ошол жерге кайрылсаңыз, ошол биздин адистер жардам беришет. Негизи ушу долбоордун аткарылышын, банктардын таза, ачык, айкын иш алып баруусун көзөмөлдөп турасыздарбы? Ооба. Биз финансы министрлиги жагынан биз дайыма ай сайын отчетторун алабыз. Канча киши алынды, канча чакан жана орто бизнестер заявкаларын беришти. Ошол заявкага карата биз да финансы министрлиги жагынан акча которуп беребиз ушу коммерциялык банктарга. Бүгүнкү күнгө чейин ошондо бул долбоор менен канча ишкер алды? 4540. Бул долбоордун башталышынан баштап 1 февралына чейин. Анан мен буга чейин айтылгандай, февраль айына биз 668 миллион сомду коммерциялык банктарга которуп бердик. Руслан мырза, бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен атым Элмира. Мен өткөндө биз эмеден банктан акча алабыз деп ойлогонбуз да. Мен балдарым эвакуатор алды да, 3 эвакуатор алып, ошону иштетебиз дегенбиз. Анан ошого акча такыр ала албай койдук. Машинаны да коюп, эмени да коёбуз дегенбиз, бирок 24% менен беребиз деп коюпту да. Ошо кандай болот деп дайындайм. Эвакуаторго болбойбу?
анын баасы канча, бул учурдагы иштеген бизнеспи же кандай ишканабы, ошону бир сурап бериңиз. Мен сурай берсем болобу? Саламатсызбы Элмира айым, менин бир суроом бар эле. Бул биринчи суроом. Бул деген силер учурдагы иштеген ишканасыңарбы? Бизнеспи? Жок, жаңы бир бизге 3 ай болуп калды иштегенибизге. Анан ошо балдарым алып атат да, эвакуатор. Ооба, Элмира Анан айым. ошону иштетелик десек кандай болот? Ошо алайык дегенбиз, акчаны баягы ремонту бар экен. Ошонун баарын баштап туруп анан алайык дегенбиз. Азыр экөө иштеп атат. Ооба, Элмира айым. Иштетелик дегенбиз. Элмира айым, бул боюнча мен жооп берейин. Мындай болуп атат, сиздер мен буга чейин айтылгандай критерийлерге дал келбейт экен. Себеп дегенде сиз жок дегенде 6 ай иштеш керексиз. 6 айдын ичинде ошо биздин налогторду төлөш керексиз. Ошондо гана сиз ала аласыз да. Анан ошо суммасы 1 миллион сомго, эгерде сиздин 1 жылдык жүгүртүңөр 8 миллион сомдон ашпаса, анда 1 миллион сомго чейин акча ала аласыз. Сиздики жаңы болуп атпайбы, 3 ай болуп атат, ошол үчүн алар критерийлерге дал келбейт да. Эгерде ошо 6 ай иштегенден кийин алсак, кимдерге кайрылсак болот? Ушул 11 коммерциялык банктарга кайрылсаңыз болот. Ошо мен айтам да, ошо боюнча ушундай деп, Ооба, анан Элмира айым, бир дагы бир маселе болуп калат. Сиздер салыкты төлөш керексиз 6 айдын ичиндечи. Себеп дегенде коммерциялык банктарга кайрылганда булар салыктын патент болобу же индивидуальный предприниматель болобу, ошонун баардыгын төлөп көрсөтүш керексиз. Маалым катты алып барасыз да ошо коммерциялык банктарга. Түшүнүктүү болду окшойт. Рахмат Элмира айым, сурооңузга. Чоң рахмат. Жакшы туруңуз. Руслан мырза, ушу кийинки маселе, Баткенди өнүктүрүүгө 500 миллион сом бөлүнгөн, анын ичинен ишкерлерге пайсыз кредиттер берилет деп айтылган. Алардын канчасына берилди, ушу именно Баткендеги ишкерлердин канчасы алды, кимдер ала албай калды? Себеби бул боюнча көп арыздаттануулар, нааразычылыктар болгон. Ушу Баткендеги ишкерлер ала албай жатабыз депчи. Айым, бул боюнча Баткен бул башка долбоор, 2 долбоор, бул пайсыз. Андан башка биз өзүнчө Баткенге жардам берүү максатында өзүнчө бир долбоор ишке ашып атат. Ал боюнча менин маалыматым жок экен, бирок мен ушу чакан жана орто бизнестерге пайсыз жардам көрсөтүү максатында ушул маалыматым эле бар да. Ал эми Баткен боюнча ушу менде биз коммерциялык банктардан маалымат алдык. Ушу чакан жана орто бизнеске ошонун ичинен канча Баткен областына канча ишкер алганын айта алабыз да. Ошондо бизде мисалы Баткен областында 325 чакан жана орто бизнестер иштеген 325 ошондо бизнесмендер алышыптыр да. Мындай эң көп кайсы аймактан алып жатышат пайсыз насыяларды? Насыяны эң көп алган азыркы мына 1 февралга чейин, ошо долбоор башталгандан кийин 1 февралга чейин Ош областында эң көп алган орто жана чакан ишканалар экен. Булар болсо Ош областу 935 бизнесмендерден 935 миңге жакын. Ушу ишкерлер менен байланышып турасыздарбы же мисалы алардан кандай кайтарым байланыш болуп атат? Бул пайсыз кредиттер жөнүндө эмнелерди айтып атышат? Канчалык жардам берди балким алар үчүн? Кечиресиң, бир неме 935 миң эмес, 935 экен да. 935 ишкер. Себеп дегенде баардыгын ишкердин 4540-ы, 4540-тын ичинен Ош областына чакан жана орто бизнестерге алган бизнесмендер 935 экен. Андан кийин Бишкек экен, Бишкек 656 бизнесмендер, анан Ыс көл жакта 605 экен, Жалал Абад областында алган орто жана чакан ишканалар 613 экен,
Нарын облусунда 578 экен. Эң аз алганы азыр 285, бул Талас облусунда экен да. Ушу ишкерлердин мисалы сиздерге болгон кайтарым байланышы, пайызсыз кредиттер жөнүндө эмнелерди айтып жатышат? Канчалык жардам берди балким? Пайыз менен эми түздөн түз эле бул экономика тармагына жардам берет. Бул өзүңүз билгендей ар бир тыйын экономикага келе турган бул мультипликативный эффектти экономиканын түздөн түз байланышы бар. Ушу ишкерлердин көбү пайызсыз кредитти алууда ушу документтерди топтоо, документтерди берүү, негизи эле документтештирүү маселесине көп токтолуп көп айтышат да, баса белдеп, мисалы көп кыйынчылыктарды жаратып атат деп. Бул боюнча мисалы эмнелерди айта аласыз? Документтерди топтоо эмне үчүн кыйын, балким мындай жеңилдетсе болбойбу шарттарын? Бул коммерциялык банктардын шарттары боюнча эң жеңил деп бизге айтып атышат. Себеп дегенде биз буга көп салым, кандай десем, коммерциялык банктар бул акча кайтарымдуу болуш керек. Анан кепилдигин ушу коммерциялык банктар берип атат. Ошол үчүн биз ички баягы жумушуна кийлишпейбиз да. Бирок мен баягы коммерциялык банктан сураганда булар стандарттуу шарттар боюнча алышат. Биринчиден бул эмне керек? Бул деген арыз керек. Андан башка ушу салык кызматынан 6 ай төлөдү деген маалым кат керек. Андан башка ошо бизнесте иштеп аткан документтердин баардыгын бериш керек. Себеп дегенде бунун канча пайдасы алып келет, акчасын кайтара алабы, кайтара албайбы деп. Андан башка азыр ошо 1 миллион сом деп атабыз, жана 3 миллион сом буларды күрөө залог же башкача залог дегенде залогту ошону көрсөтүш керек да. Ошондо гана коммерциялык банктардан ушул пайызсыз акча ала алышат. Негизи эле ушу мамлекет бөлгөн пайызсыз кредиттерди алуу үчүн ишкерлерге бюрократияны азайткан жолдорун карадыңыздарбы? Эң ушу бюрократияны эң мындай жеңил мындай документтер бере турган нерсе да. Бизде суроолор келип жатат. Кандайсыздар? Кредитти пайызсыз кредит боюнча мен ушул жылы январда мына 4 күн болду РСК банкка кайрылдым. Бул жылы жок деди го. Деген суроо келиптир угарманыбыздан. Ошо кандай жок деди? Акчасы жок дедиби же эмнеси жок деди? Ошону бир тактап койсоңуз жакшы болмок эле. Бирок чындыгында башында өзүңүз билесиз, биз 10 январдан кийин иштеп баштадык. Ошондо бизде Дүйнөлүк банктан акча которуу маселеси кичине созулуп калды. Ошондо биз акча которгондо бир 15 январда акча келип, ушу коммерциялык банктарга бир 16 январдан баштап которуп баштадык да. Ошондой болушу мүмкүн башында, себеп дегенде коммерциялык банктарда акча жок болуп, бирок январдын ортолорунда акчалары бар. Эгер РСК банк бул 11 банктын катарына киргенде, эгер берилбейт десе, анда сиздерге кайрылса болот. Ооба. Кийинки суроо бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, менин атым Аманбул, жеке ишкер. Азыр мынакей мамлекет тарабынан 5% кредит болсоңуздарбы. Ошону алуу абдан эле жөнөкөй мендей болгон жаңы ишин баштап аткан бизнесмендер үчүн аябай эле оор да. Неге? Мисалы менин швейный цехим бар, швейный цехимдин помещениясы арендада. Азыр болсо патент жокко чыгарып салгандыгына байланыштуу биз патент ала элекпиз. 1,5 жыл болду патент иштеп атабыз. Барсаң, патент алууга дей албайт, же муну алууга дей албайт. Мамлекет конкретно бир нерсени кое элек. Анан мурун патент менен иштеген, мурунку патенттин нерселери жарабайт. Вот мисалы, например, күрөөгө койгонго эчтекең жок болсо, кантип кредит ала аласың? Микрокредитный компаниялардан
сен өзүңдү жана поручительниңди алып барсаң жашнакай эле берип атат. Эмне үчүн ушундай жеңилдиктерди караган эмессиңер? Эгерде ошончолук эле мындай жардам бере турган болсо мамлекет. Түшүнүктүү болду. Сурооңуз, сунушуңуз. Ушу азыр угурманга бир айта турган нерсе, андай болбош керек эле. Эгерде патент болбосо да бир патент же баягы жеке ишкер деген бир салык бар. Ошону төлөсөңүз, аны коммерциялык банктарга алып барсаңыз, билбейм, андай бир да жолу уга элекмин. Андай. Бизде дагы бир угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, мен ушул ипотека боюнча сурайын дедим элем, ушул эме боюнча Ошметте турабыз да бизде. Анан мен деген иштеп турганымда мен госипотека тургам. Азыр мен ден соолугума байланыштуу пенсияга чыгып калдым да. Анан алтын эле эмеде Ошметте турамын да. Анан азыр кандай болот абалы? Биз 10 жылдан бери квартирада турабыз, 22 төлөйбүз. Балдарыбызга балда, а күйөөм болсо тоже госслужащий тоже работает, иштейт. Зарплатасы мурункуга караганда айлыгы аябай көп да. Сиз кредит алуу боюнча сурап жатасызбы? Радиодон бир аз алысыраак туруп аласызбы? Аябай начар угулдуңуз. Ошо сурап көрөм дейт элек да, кандай болот? Кредит алуу боюнчабы? Кредит алуу боюнча. Бизнес барбы сизде? Биз только госслужащийбиз да. Госслужащийге берилбейт бул. Мамлекеттик айтып коесузбу андай сиз? Саламатсызбы? Бул деген кредит госслужащийге берилбейт, жана айыл чарба тармагына да берилбейт. Бул жалаң эле чакан жана орто бизнестерге каралган долбоор. Менин рахмат. Кийинки суроолорго өтсөк, пайызсыз кредиттин лимити канча? Лимити буга чейин айтылгандай 8 миллиондон ашпаган бул 1 миллион сом. Ал эми 30 миллиондон сомдон жылына ашпаган жүгүртүүсү ошо ал деген 3 миллион сом. Саламатсыздарбы? Ушул кредитке мал алса болобу? Жок, айыл чарбасына тармагына каралган эмес. Анын башка долбоорлору бар бизде, ошо бул долбоор каралбайт. Ушул пайызсыз кредитти чакан же орто бизнес ачуу үчүн берсе кандай болот? Кандай дедиңиз? Ушул пайызсыз кредитти чакан же орто бизнес ачуу үчүн берсе кандай болот? Негизи эле бул ачуу үчүн андай каралган эмес, бирден бир максаты бул деген салыкты төлөш керек. Ошол үчүн биз таза ачык айкын ушул салыктарды ушу биздин орто жана чакан бизнестерибиз салык төлөш керекпиз да. Төлөсөңүз ушул пайызсыз акча ала аласыз деген ойдобуз да. Кайсы банктарга кайрылсак болот? Буга чейин айтылгандай бул Айыл банк, Керемет банк, РСК банк, Азия банкы, Финанс кредит банк, Халык банк, Капитал банк, Доскредо банк, Кыргыз Коммерц банк, Бакай банк, Кыргыз Швейцария банкы. Кийинки суроо, кредит үстөк пайыз менен берилеби, канча жана доллар менен алсак болобу? Жок, доллар менен алынбайт, бул сом менен эле берилген долбоор. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен өзүм Кансардын тургуну болом. Атым Анара. Менин кичинекей бир чакан бизнесим бар. Ошого кандай кредит алса болот? Саламатсызбы? Сиздер болсо, эгерде чакан бизнестериңиз болсо, анда сиз 1 миллион сомго чейин пайызсыз акча ала аласыз. Ушул 11 коммерциялык банктардан.
Мен ошол коммерциялык банктарга кайрылдым. Пайсыз кредит вообще жок деп айтып атышат. 3-4 темеге бардым банкка. Жок, андай болбош керек эле. Силер биздин ушул коммерциялык банкка эгерде пайсыз жок десе, ошо коммерциялык банктын аты жөнүн, баягы ким ала турган кишинин адисин, номерин жазыңыз. Бизге аны финансы министрлигине кайрылсаңыз, биз аны териштиребиз да. Андай болбош керек эле, андай болбош керек эле. Мен ошо кайрылдым да, 3-4 банкка кайрылдым. Бирок баарынан тең ошондой жооп болду. Пайсыз кредит вообще берилбейт деп. Жок, андай жок. Эми мен өзүм бияктан финансы министринин орун басары өзүм айтып атсам, андай болбош керек эле. Андан башка биз СМС менен, өзүңүз билгендей, Мегаком бул 100% мамлекетке карайт. Ошондуктан биз алардан да суранганбыз, ушу СМС жөнөтүп, ушу кардарларына жөнөтүп, ушу пайсыз акча берилип атат деп да. Барлығына азыр Мегаком операторлар барды билишет. Просто мен канча жолу мен кредит вообще албайм, кредитим негизи жок болчу. Мен кредит деген менен не занимаюсь, но ушул кичине чакан бизнесиме карата алайын деп ойлогом, дагы бир аз бирденке кошсомбу деп. Ооба, ала аласыз, билбейм ошону ким сиздерге кайсы. Болбосо ушул мен буга чейин айтылганда 11 банкка кайрылсаңыз, бирөөнүсү жок десе, экинчисине кайрылсаңыз. Бул жакта дагы угармандардан сунуштар келип түшүп жатат. Сунуш, даттануулар, балким ушу кайрылсак берилбей жатат дегендер. Ушу жогоруда угарманыбыз белгилеп өткөндөй. Бул боюнча кандай, мындан кийин балким маалымат аласызбы же түшүндүрүү талап кыласызбы? Ооба, биз ушу биздин кардарлардан, мисалы коммерциялык орто жана чакан бизнестерден бир суранычыбыз, эгерде мисалы пайызы жок деп коммерциялык банктар айтса, ушу бизге жазып туруп, кайсы коммерциялык банк, кайсы адис, ошо аты жөнүн жазып берсеңиз, биз ушул коммерциялык банктарга чара көрөбүз да. Ушу финансы министрлигине кайрылыңыздар, ушундай окуялар болсо. Ушу мындан ары балким дагы ишкерлерди колдоо боюнча жакында кандай долбоорлорго күбө болобуз же кандай пландарыңыздар бар? Чындыгында мына өзүңүз билгендей, мунун финансы министрлиги ушул долбоорго 111-112 миллион АКШ доллары каралган. Азыркы күнгө чейин өзүңүз мен буга чейин айтылгандай 2 миллиард 95 миллион сом кеткен. Же болбосо доллар менен алмаштырсак, айландырганда канча болуп калат ошондо? Бир 20 миллиондон 2 миллион доллардан ашык, 5 ошондо 25 23 миллион, 23 миллион. Ошондо бизде акча дагы бар. Ошондо 110 миллион болсо, 110 миллион 20 миллиону кетсе, азыр 90 миллион АКШ доллардай бар. Биз ага пайсыз орто жана чакан бизнескерге берүүгө даярбыз. Түшүнүктүү. Руслан мырза, ишкерлерге кандай кайрылуу кылат элеңиз? Биздин убактыбыз соңуна келип калды. Балким маселелер болсо, дагы бир жолу кимдерге кайрылса болот? Сиздер кандай жардам, кандай колдоо бере аласыздар, кандай чара көрө аласыздар? Урматтуу биздин жарандарыбыз, өзгөчө бул долбоор чакан жана орто бизнеске каралган. Ошол үчүн орто жана чакан бизнесте иштеген жарандарыбызга кайрыла турган нерсе булар ушул 11 коммерциялык банкта кайрылыңыздар. Мамлекет жактан пайсыз акча берилип атат. Эгерде ушундай окуялар болсо, жок берилбейт, акчабыз жок болсо, финансы министрлигине кайрылыңыздар. Биз дайыма кароого жана сиздер менен сүйлөшүүгө даярбыз.